Туғандар, ассаламу алейкум. Оштон Жаңыбудалык айылынан бюджетный вариантта сатыла турган үй көрсөтөбүз. Азыр кирип ушул үйдү көрүп чыктык. Эми сиздерге көрсөтөбүз обзор кылып. Баасы $70.000 кеми бар. 100 миңге чейин, 80 миң долларга чейинки баадагы үйлөрдү тарт дегендер үчүн ушул үй сунушталат тугандар. Баасы $70.000 кеми бар. Жаңыбудалык айылында эң чекедеги 7-көчөдө жайгашкан. Ылдый жагы билесиздер, Ош Бишкек жолу Учкундан, Малбазар тараптан жогору көтөрүлүп чыгып келет. Бул жагы Мады жактан келет. Мады менен Учкун айылынын ортосундагы конушта 5 кошкон эл. Мына жерден оң тарапка бурулуп, мына жака жүргөндө мечит бар тугандар. Жаңыбудалыктын жаңы мечити бар. Ал жерден маршрутка келип кайтат, жанында ФАП бар. Ушул эле үйлөрдүн нар жагында мына ортоңку жерде бош жер бар, ал жерге мектеп салынат. Бюджетке кирди деп атышат, буюрса жаңы мектеп салып берсе мамлекет өтө сонун болот. Бирок ага чейин мына бая менчик бала бакчалар бар. Маршрутка келет. Так, көчөсү мына шагал төшөлгөн, тегиз, ылай жок көчө. Мына чекесинде болсо лоток бар. Лотокто суу агат тугандар, лотоктон. Суу келет эми. Бир аз болсо дагы суу келет. Анан мына чекеден таза суу линиясын тартып өткөн, крантан суу чыгып турат. Электр жарыгы тартылынган, электр линиясы тартылып келинген, жарыктары бардыгы коюлган. Столбалар отургузулган. Айланасы мына бүт тосулган, жери 6 сотык дарбазасы коюлган. Жүрүңүздөр эми кирип бир катар көрүп коелу, Так, дарбазаны ачып киргенде эле мына үй. Үйдүн узундугу 12 метр көчө жагы. Бул жакка да мына 1,5 метр аралык таштаган. Бул жакта мына септик бар, бир септик. Туурасы болсо 9 метр. Ошондо 9га 12 болуп калат да. 4 бөлмөлүү үй. Ортоңку бөлмөсүнү кошкондо. Сырттан киргенде бул жер мына навес боло турган жер өзү. Асты мозаика болуп сары таш менен жасалган. Бир 4-5 унааны ушул жерге сарайга чейин унааларды тизип койсо болот. Үйдүн кире бериши мына бул жагында. Күнгөйбет жагында тугандар. Бул жагы болсо мына бак. Айланасын сетка тосма менен тосуп койгон. Жердин төрүнө мына 2 кабат сарай курган. Үстү чөпкана, асты малкана. Үйгө кирели, келиңиздер. Үйдү көрдүңүздөр, мына бышык кирпич менен курулган. Бисмилла деп мына киргенде бутту чечип, сразу бул жакка чыгабыз. Бул жер бут чечме деп коет, тамбур деп аталат. Экинчи эшикти ачып киргенде бисмилла. Мына бул ортоңку бөлмө. Ортоңку бөлмө көрүп турасыздар. Бул жер эми коридор деп коебуз, холл деп коебуз, ар кандай атап коет. Полуна мына ОСБ төшөлгөн. Бирок ушул бөлмөнүн асты бүт подвал. Мына жерде атайын эшигин коюп коюптур ашык-машыгы менен. Ачканда эле ошо асты подвал экен да. Дуалдары бүт агартылган, электромонтаж жасалган, потолоктору бүт бар, мына софиттери, люстралары бардыгы коюлуп жасалган. Бул жакка киребиз. Бул жагы мына арка эшиктен киргенде ашкана. Төрүндө эмереги бар. Сол жак бурчка болсо газ электр печкасы коюлат. Ал эми бул кир жуучу машина душевойго коюлат, азыр бул жакта турат. Бул жерде болсо мына идиш жуа турган жайы, суу келип турат. Бул жагында жашоо бөлмөсү, отурган үй деп коебуз, Мына ушул отурган үй. Узун туурасы 3,5 га 4. Дуалынын астыңкы тарабы МДФтен жасалган, үстү боелгон. Патологу бүт МДФтен жасалган. Наркы бөлмө менен бул бөлмөнүн ортосунда дуал печкасы бар. Кышында ушул печка менен кыштан чыгасыздар. Терезеси болсо көчө жакта. Терезеси, анан дарчасы да бүт пластик. Эми келиңиздер, кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Бул жакта ортодо дагы бир бөлмө бар. Бул уктоочу бөлмө. Эс алуучу бөлмөсү. Балдар үчүн же ата-энелер үчүн узун туурасы 3,5 га 3,5. LED экран телевизору да коюлган. Бул жакта баягы эле печканын духовкасы кирпич имитациясы менен жасалган. 2 духовкадан жылуулук чыгат. Терезеси болсо бул көчө жакта жайгашкан, пардасы илинген. Андан кийинки бөлмө бул зал, мейманкана болуп эсептелинет. Мына ушул бөлмө. Узун туурасы 3,5 га 6. Кенен бөлмө да. Конок бөлмөсү, той бөлмөсү деп койсок болот, Бир группа ушул жерге батат, беймарал. Достор, аяштар менен ушул бөлмөгө батат да. Кенен. Дуал бүт бардыгы гүлдүү туш кагаз менен жасалган. Арт тарабында 2 терезеси бар, пардалар илинген. Потолок шып, керме шып менен жасалган. Чекелери софит, ортосу люстра. Кийинки бөлмө. Бул жакта мына тазалык бөлмөсү бар. Кириңиздер. Киргенде эле биринчи бөлмөсү кенен, полу дуалы бүт кафел болгон. Сол тарапта күзгү раковина, бул жакта болсо жылыткыч, суу жылыткыч. Нар жак төрдө болсо жуунуучу жайы, душевой деп коебуз, Бул эми кенен бөлмө, санузел.
Көрдүңүздөр а? Ушул үй шашылыш түрдө короо сарайы багы менен турушу менен $70.000 сатууга коюлду. Азыр чыгып сиздерге сарайларını көрсөтөйлү. Мына үйдөн чыкканда унаа киргизе турган болсок, бул жерден келип бул жака буруп төргө чейин апарып койсо болот. Бул жактарда мына сары таш менен мозаика болуп жасалган өзү. А бул жагы болсо бак, сетка тосмо менен тосуп койгон. Ичинде болсо мына асты чөп бедекен. Өрүк бар, кайнолу бар, шабдалы бар, дагы эмне, алма бар, жана башка дарактар. Мына бул төрдө үйдүн жанында атайын суу кампа курулуптур. Тоголок формасында. 8 тонналык суу кампа. Ушул суу кампадан суу бул жака тартылып киргизилет насос менен. Мына жерге атайын ушу очоккана курганга, навес курганга атайын жай калтырып, астын стяжка кылып тегиздеп куюп койгон. Бул жерге очоккана болот, тапчан коюлат ушундай. Мында болсо дагы бир септик, жанагы душевойдон чыккан саркынды суу ушул жерге келип түшөт. Бул жагы мына тандыркана, анан жердин төрүнө көрүп турасыздар, узунунан чоң сарай салган, үстү бүт чөпкана, анан асты бул жак төрү болсо ажат тооккана, андан кийинкиси ажаткана. Бул орто жери. Бул жакта болсо атканасы. Ушул жерде аткана деп ылайыктап курган экен. Бул жерге кааласаңыздар ат, тай, кунан, же болбосо торпок, козу, кой, мал, бука жайгаштыра берсеңиздер болот. Ал эми сарайдын ортоңку жерден биягы кенен. Ушул жерге туугандар 5-6 бука кенен батат да. Мына бул төргө же болбосо мына ушул стойканын тушуна акур жасап туруп эле бир жагына проход кылып бука байласа боло берет. Асты стяжка болгон. Дубалы бүт песка блок, асты фундамент бекен болгон. Негизи сарай аябай жакшы курулуптур. Анан техника ушул жерге чейин келет. Бул жака дагы мына стяжка куюп койгон. Көң жүктөп чыгып кетерде, чөп жүктөп келгенде техника аркасы менен ушул жерге чейин келе берет, беймарал. Бул жагы эми бак. Негизи үйдүн бөлмөлөрү дагы аябай жакшы экен, көрдүңүздөр. Чатыры бүт шифер менен жабылган, өстүрмө суу түтүктөрү, шолуптары бардыгы кагылган. Бир эле нерсе үйдүн фасадын жасаш керек, травертин менен. Же башка нерсе менен. Анан мына жерге навес куруп коюш керек, болду, башка иш жок. Жашоо кете берет. Эгер ушул үй жаккан болсо, экранда номерларга чалып сүйлөшүңүздөр. Биз эми кайра-кайра үйлөрдү тартып көрсөтө беребиз. $70.000 бул бюджетный вариант, негизи орто баа. Азыр үйлөрдүн баасы $200-300.000 чапчып кетти. Бул эми $100.000, $80.000 чейинки баадагы үйлөрдөн да. Жери 6 соттук. Кызыл китеп документтери баары бар экен. Оштогу жаңы будалык айылы Мады менен Учкун айылынын экөөнүн ортосу болуп калат. Ушу мектепке жакын болот, мечитке жакын болот, ФАПка жакын болот, маршруткага жакын болот туугандар. 7-нчи көчө, суу свет бар. Келип эле жашай бересиздер. Кандай дедиңиздер? Болобу? Биз эми колдон келишинче көрсөттүк, барды бардай, болгону болгондой. Ачыкча сөз деле кошкон жокпуз. Как есть. Тест кабар өзү как есть. Көрүшкөнчө.